Республика Ата Журт фракциясы тарабынан премьер-министрлик кызматка сунушталып жаткан Улукбек Мариповдун өмүр баяны тууралуу кыскача маалымат. Улукбек Марипов 1979 жылы 30 августта Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Кыргыз Ата айылында туулган. Ошол эле айылдагы мектепти артыкчылык менен бүтүргөн. Атасы Асамидин Марипов Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери. Мындан сырткары жогорку кеңештин 2 жолку депутаты болгон. Учурда Ноокат аймактык ооруканасынын директору болуп иштейт. Улукбек Марипов 5 бир тууган, анын 2 эркек, 3 кыз, өзү үйдүн 3-чүсү. 2 уул, 2 кыздын атасы. Келинчеги Назгүл Марипова буга чейин жогорку кеңештеги эл аралык протоколдо эксперт болуп иштеген. Учурда өргүүдө. Улукбек Марипов Оштогу техникалык университетин аяктаган. Ошондой эле Ош мамлекеттик университетин финансы жана кредит юриспруденция адистиги боюнча бүтүргөн. Эмгек жолун Кызыл Кетмен дыйкан чарбасында жетекчи болуп баштап, 2001 жылы финансы министрлигинде жетектөөчү адист болуп эмгектенген. Кийин финансы министрлигинин кирешелер боюнча комитетинин төрагасынын жардамчысы, Баткен облусунун губернаторунун жардамчысы, жогорку кеңеш депутатынын консультанты болуп иштеген. 2006 жылдан тарта президенттин администрациясынын уюштуруу иштери, көзөмөлдөө жана мамлекеттик башкаруу саясаты бөлүмүндө эксперт болуп, кийин президенттин администрациясынын уюштуруу жана мамлекеттик башкаруу саясаты бөлүмүндө мамлекеттик инспектор болгон. Улукбек Марипов 2011 жылдын декабрынан 2015 жылдын апрелине чейин Кыргыз Республикасынын президентинин, тагыраагы Алмазбек Атамбаевдин жардамчысы болгон. Андан кийин 1 жыл президенттин аппаратынын жетекчисинин 1-орун басары болуп эмгектенген. Марипов 2016 жылы эсеп палатасынын төрагасы болуп дайындалып, азыркы мезгилге чейин аталган кызматты жетектеп келген.